Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Ата Токторов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин окуучулары сиздерге Бириккен Улуттар уюмунун 80 жылдык мааракесине арналган видео материалыбызды тартуулайбыз. Добрыми глазами, там жизнь любви полна, там чудо озера искрится, там зла и горя нет, там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна. Сиз эмгектенген мектепте башталгыч класстар үчүн берилип жаткан ысык тамак Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен кандайча ишке ашып жатат? 1-класстан 4-класска чейин берилип жаткан ысык тамак Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен берилип келет. Ар күнү балдардын бакубат жашоосуна салым кошо турган ар кандай тамактар жасалат. Натыйжасында балдардын ден соолугун чыңдап, Сергей Коо жугуртуусун камсыз кылат. Учурда 550 окуучу тамактанат. Бириккен Улуттар уюмунун ишин биздин мектепте кандайча колдосок болот? Биз табиатты коргоп, адам укугун урматтап, бири-бирибиз менен ынтымакта жашашыбыз керек. Бул да Бириккен Улуттар уюмунун максатына дал келет. Эгерде сиз Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү болуп калсаңыз, дүйнө үчүн эмнени өзгөртүүнү кааламаксыз? Эгер мен буунун өкүлү болуп калсам, дүйнөдө кээ бир жерде болуп жаткан согуштарды токтотуп, ар бир бала билим алуусун, ачка жүрбөшүн каалайт элем. Бириккен Улуттар уюму сиздин түшүнүгүңүздө кандай? Бириккен Улуттар уюму бул дүйнөдөгү мамлекеттерди бириктирген уюм. Ал согуш болбош үчүн жана адамдардын укугун коргош үчүн иштейт. Бириккен Улуттар уюмунун 80 жылдыгы сиз үчүн эмнени билдирет? Бул тынчтыктын жана биримдиктин майрамы. 80 жыл бою адамдарга жардам берип келген уюмга рахмат айткым келет. Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмуна качан мүчө болгон? Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмуна 1992 жылдын 2-мартында мүчө болгон. Урматтуу Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү, сиздердин дүйнө жүзүндөгү тынчтыкты, билимди жана адамдык баалуулуктарды жайылтуу үчүн жасаган үзүрлүү эмгегиңиздер үчүн жаш муундардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз.